Эми дагы бир маселе, 1-марттан тартып ККМдин эски модельдерин колдонууга тыюу салынып атат. Бул эмне үчүн мындай болуп атат? Бул да нааразычылыктын себеби эмеспи? Жок, бул нааразычылыктын себеби эмес, себеп дегенде Кошумча чыгым болуп атпайбы? Бул боюнча мындай белгилей кетсек, биз контролдук кассалык машиналарды онлайн режимде онлайн режимде берүү функциясы бар механизмди 16-жылдан бери киргиздик. Бул эмне себептен киргиздик? Буга чейин контролдук кассалык машиналар стационар эле колдонулчу. Анан контролдук кассалык машиналардан жанагындай маалыматтарды өчүрүп салуу, өзүнүн кирешесин өлчөмүн азайтып, жакшы көргөзүлгөн мүмкүнчүлүктөр бар экенин биз аныктагандан кийин бул жана эски модельдер, эски модель онлайн режимге өткөрдүк. Онлайн режимге өткөргөндөн кийин биз андан дагы кемчиликтер келип чыгып атты. Бир контролдук кассалык машинанын бузуу жолдорун дагы таап алышып, мисалы биздин серверге маалымат жеткиге чейин аны өчүрүп салуу мүмкүнчүлүктөр болгон себептен биз жаңы системага өттүк. Азыр мына 22-жылдан баштап киргизип атты. Бул системанын эки жеңилдик жагы бар. Бул деген мурунку контролдук кассалык машиналар маалыматты 3 жыл топтош керек эле. Ал андай контролдук кассалык машиналардын баасы кымбат болгон себептен биз ошол маалыматты онлайн режимде бизге бергенден кийин ал маалыматты сакташтын кажети жок деген талапты койгондон кийин бул баасын бир аз азайтууга жол берет деген требованияны иштеп чыкканбыз. Бардык түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, азыркы күндө мына өзү негизи 1-январда болчу мөөнөтү. Эски модельдерден жаңы модельге өтүү 1-январ болчу, бирок тилекке каршы бул биздин ишкерлер жетишпей, андан тышкары жанагы тейлөө борборлору дагы жетишпей, ишкерлердин суранычы боюнча 1-мартка жылдырылган. Эми бизде менталитет ушундай экен. 2016-дан бери биз этапный киргизип келатканда биздин ишкерлер мөөнөттүн бүтөрүнө калганда, бир жума калганда бир аз чуркай башташат. Анан жана тейлөө борборунда кезектер көбөйөт, жетишпейт. Анан кайра нааразычылыктар чыгат. Анан мына азыр 1-мартта өчүрө турган контролдук кассалык машиналардын саны бир аз азайып калган да. Азыркы убакытта биз ал боюнча иш алып барып атабыз. Түшүндүрүү иштери, эч кандай штрафтык санкциялары жок. Биз мындай азыр борбордук тейлөөлөрдө жанагы контролдук кезектердин көбүгүнө байланыштуу жанагындай учеттон чыгара албаган контролдук кассалык машиналар азыр уякта турат. Бирок көп ишкерлер уже жаңы модельдерди коюп алган, өзүнүн ишин алып барып атат.